Assalamu alaikum, hormatly mekendешler, жана Байту каналынын катталуучулары. Бүгүн 29 февраль 2024 жыл туугандар. Биз Ош облусунун Рашты өзгөн районундабыз. Өзгөн районунда ушул жерде сотту жакшы билесиздер. Мына жерде соттун жанында. Ал эми бул тарабында поликлиника бар. Ушул жерге келсеңиздер, ушул ортоңку зданияда буга чейин бир ай мурун Россиядан келген бул холодильниктер, стеллаждар боюнча көрсөтүп маалымат бергенбиз. Бүгүн дагы буюрса жаңы поступлениялар келиптир. Ошолор боюнча чекеден көрсөтүп маалымат беребиз. Видеону агына чейин биз менен чогуу болуп, үйүнө, магазиндерге ушундай керектүү каражаттарды издегендер болсо, назар салып туруңуздар. Буюрса ичине кирип агабыздан чекеден маалыматын алабыз. Магазиндерге, анан үйлөргө дагы коюлуучу холодильниктер, складтарга коюлуучу стеллаж, полкалардагы баардык түрлөр келиптир. Азыр чекеден буюрса агабыздан маалымат алып көрсөтүп беребиз. Ассаламу алейкум. Кантасыз? Тесотта жакшыбы? Тынчсызбы? Жакшы. Жаңы поступлениялар келди. Жаңы товарлар келиптир. Азыр биринчи кезекте холодильниктерден көрсөтө элек, өткөндө дагы холодильниктерди эме кылдык эле, көпчүлүк агаларыбызга, эжелерибизге кызык болду. Негизинен эле холодильниктин түрлөрү келиптир мындай. Эмнеде дагы көрүп атасыздар, түрү келиптир. Ака булар эми размерлери же мындай эмеси килограммы канчадан канчага чейин? 500 литрден 1 тоннага чейин. 500 литрден 1 тоннага чейин. Ооба. Мынау уже ушул 500 литрлик окшойт, а? Ооба, 500 литр. 500 литрлик. Бунун акчасы канча, ака? Акчасы 35 миң сом. 35 миң сом. Мына. Баардык нерсе иштетсе болот. Үйдө дагы, кассаптар дагы. Үйгө дагы, касаптар дагы, магазинге дагы удобный экен. Удобный. Мына холодильниктердин полный рабочий, ака? Ишет. Бул чоң холодильниктер негизи размерине карап баалот дейм, а? Канчадан болот? Мына чоңдар 50 миң сомдон. Чоңдор 50 миң сомдон. Мыналар 45 миң сом. Мына кичирээктары 45 миңден. Эмесине тоннасына карап бааланат экен да? Тоннасына, литрине карап. Минус 22. Минус 22 чейин муздатат. Муздатат. Кичине Бул кичине экен да, азыр көрсөттүк. Анан бул жакта дагы жанагы чоң касаптарга мындай орто температураны кармап эт сактаганга дагы мындай чоң холодильниктер бар экен. Ака булар мына ушул турганын баасы канча? 120 миң. 120 миң. Полный комплект болот. Полный комплект болот. Муздаткычтары ичинде, бардыгы ичинде. Мына. Бардыгы ичинде болот экен. Касаптарга. Нерде өткөндө чоңдор тартып эле кеткен окшойт чоңдор, ака? Чоңдору кеттир. Мындай ортолору калыптыр. Көрөсүздөр, 120 миң сомго касапканы ачам десеңиздер дагы ичине коюп койсоңуздар, бул мындай чачылып, кайра курулуп берет, ака? Сборка болуп, кайра чачыла берет экен. Көрүп атасыздар. Анан могул жерде дагы өзүңүздөрдүн кухняга ачам, кафе ачам десеңиздер, нержавейка столдор экен, ака? Мындай иштери менен. Сенасы 6 миңден 10 миңге чейин. 6 миңден чоң кичинесине карап кете берет. Чоң кичинесине карап бааланат экен буларына. Негизинен эле мындай столдун ар кандай размерде түрлөрү, чоңдору дагы бар экен мындай. Полкалар дагы бар экен, ака? Полкалар дагы бар. Анан эми мынау чоң помещенияга кондиционерлер керек да, ака? Кондиционерлерди ham Канчадан булар? Булар 35 миң сомдон башталат. 30 миңден башталып, бардык түрү бар. 50 миң. Ошондой. Мындай объемуна карап чоңоюп кетет. Квадратына карап. Канча квадрат ошол карап Баланы берет да? Булар негизи муздатат дагы, ысытат дагы. Ооба, эки тең. Эки тең болот. Мындай негизинен помещенияларга, кафеге, үйгө, зима-лето бардыгы бар дейт. Үйгө дагы анан азырынын мындай чоң помещенияларга ушундай кондиционерлер көп иштетилип жатат туугандар. Көрөсүздөр, негизинен базар баасынан эми бир кыйла арзан коесуздар да, ака, туурабы? Базар баасынан эми кыйла арзан болот. Базардан алып келсеңиз деле мына ушундай болот. Анан бул жакта вытяжка трубалар. Булар дагы сатылат. Полный сборка алып та беришет. Өзүңүздөрдүн үйүңүздөргө же кафеңиздерге, кайерге керек болсо, ошого ылайыктап алсаңыздар дагы болот экен. Бул жерде дагы полкалар экен да, ака? Полкалар, ооба, нержавейка полкалар. Бул Салаттарга иштеткенге складтарга жакшы. Жакшы, ооба. Мындай Жүк көтөрүм да жакшы. Сборка болот.
Мына чачылып туруп, кайра сборкадагы болот дейт. Метрine карап, анан нестасына карап чыгарып. Ала берет. Любой размерде бар буюрса. Бул эми акчасы канчадан да стеллаждар мыналардыкы, ака? Буларды акчасы 5000 сомдон. 5000 сомдон, а? Метри. Метри. 5000 сомдон экен. Негизинен эле көбүнчө кимдер алат, ака? Мына 1 метр. Ооба, 1 метр. 5000 сом. Ооба. Эми темир алып деле мындай чоң профилден кылып жасаган чакта деле уста акысы менен андан эле ашып түшөт. Бирок мына заводской даяр. Любой момент полканын расстояниясын бузуп, өйдөгө кылып, кайра оңдой берсеңиздер дагы болот тугандар. Ака мынау вычканын немеси окшойт, а? Ысыта турган окшойт бул. Ысыга айдап, ысытканга дагы бар экен да, вычка немеси. Анан магазин, кичинекей магазиндерге мындай корзинкалары дагы келиптир. Көпчүлүк магазиндерге керек болот. Көбүнчө коюлбай калат да. Ушундай нерселерге дагы көңүл бурсаңыздар, клиенттерге жакшы. Анан полканын зорлору түрү келиптир да. Мына караңыздар. Двухсторонний бардыгы бар. Эки тарапка тең бир үстөнү полный бар экен да. Мыналардыкы баалары кандай болот? Кара менен мына экөөнү, ака? Баалары булар 7,5 миң сомдон. Метри. 7,5 миңден кара күрөңдөр. Бул актарчы, ака? Бул дагы ушул эки жактык. Булар дагы 7,5 миң 8 миң ошондой сатып атабыз. Дагы келишим менен. Бул эми эки бет тең эсептелеби? Ооба, Эки бет эсептелет. Эки бет эсептелет экен. Анан мына бул жагынан да көрсөтүп кой. Чоң объемдорго бар. Чоң объемдорго мына көрүп атасыздар. Бүт эмелер келиптир. Жаңы поступление мына стречте оролуп турат. Сразу алып барып, мына куруп магазиниңиздерге жасасаңыздар дагы болот. Бул полкалар уже односторонний экен, да? Булар уже даяр. Месаңыздарга карап, чоң кичинесин карап алсаңыздар болот экен. Булардын акчасы айт ошол эле баада, негизи мындай односторонныйлардыкы. 6000 сом. 6000 сомдон односторонныйлар. Односторонныйлар 6000 сомдон дейт тугандар мына. Анан мына 2,20лик полкалар. Бийиктиги узун экен, а? Ооба. Бийиктиги караңыздар. 6,5 миң. Бул ушул туруш 6,5 миң. Ооба, 1 метр. 1 метр турушу 6,5 миң дейт тугандар. Мынакта месоровка турабы, ака? Ба чоң касапкана мындай фарш кылгангачы. Эмнеден салат? Белорусиян. Бар. Запас бычак, вал. Полный мындай неге кандай керек болсо бардыгы бар экен мунун ичинде. Гриль аппаратыбыз бар. Охо, мына магазинде биз эми Россияда иштеп жүргөндө дагы көргөнбүз. Мына ушундайга грилди салып пышыранга болот. Эми бул нолдерге 2 гриль батат эле да мен көргөндөн. Жалпысы 8 штук гриль бир момент пиширип берет экен. Ток менен иштейт, а? Ооба, ток менен. Ток менен иштейт экен. Мынаны бурап туруп, Россияда иштегендер жакшы билет. Ушундайлар болгон. Бир сыйра мындай тазалап жууп койсо, буюрса, бунун баасы канча? 20 миң. 20 миң сом. Мына 20 миң сомго аппарат аласыздар дагы, гриль пиширип иштесеңиздер дагы болот. Бул жерде идиш жуугангабы? Идиш жууганга. электро. Мойка. Духовкамыз. Астында духовка. Идиштер бардык туру бар. Мына нержавейкадан идиштердин бүт түрү бар экен. Көрүп атасыздар. Негизинен эле магазин ачам деп же ушундай бир нерсе кылам дегендерге бардык шарт бар экен. Касса аппаратыбыз. Касса аппараттар ака канча ушул мына турушу? 30 миң. Ушул 30 миң сом. Коюп алса, нерге компьютерин өзүндай монитор коюп туруп жасап алат дагы, бул жагын кассовый аппарат уже иштей берет. Мына ушул 30 миң сом экен. Чоң кассачы? Бул 40 миң сом. 40 миң сом. 40 миң сом дейт тугандар, мына чоң касса экен. Алдында мындай тосук бүт немелери менен көрүп атасыздар, узун дагы узун. Чоң жерлерге. Анан лентасы да иштейт, ака? Лента уже өзү алып барып берет. Анан мындай кичинекей мини абрикаттар да бар экен, муз аткыччы. Чоң помещенияларга кичинекейлер дагы бар экен. Анан баасын карап сүйлөшөбүз дейт. Азыр дагы үйдө дагы чоң ушундай абрикаттар, холодильниктер бар экен. Ал жактан дагы көрсөтүп маалымат беребиз. Видеону агына чейин биз менен чогулуп туруңуздар. Мына ушундай чоң помещенияларга агрегаттар келиптир. Көрүп атасыздар, мына ушул чоңду. Мына ушундай чоң холодильниктер эме помещенияларга дагы анан алсомдон азыркы учурда бизде дагы заман талабына жараша күчөп баратат. Алма, ушундай мөмө жемиштерди сактаганга дагы мындай чоң холодильник, мындай муз аткыч десек де болот. Мындай чоң помещения кылып туруп, мына ушуну ишке салсаңыздар, помещенияны чоң скаттарды
муз атып бергенге ушундай агрегаттар бар экен туугандар. Анан негизинен каалаган өлчөмдө чоң размерлери, запчастары, бардык түрлөрү бар экен. Анан жанына да мындай бүт комплект бардыгы ичинде бардыгы эмес менен мындай жабык эшиктери менен бүт система бардыгы бар экен. Бул дагы готовый. Алып эле улап ушундай чоң помещенияларга иштетсеңиздер болот. Азыркы учурда чындап эле ушундай чоң помещенияларды кылып, мөмө жемиштерди сактаганга складдарды аябай көп, акыркы учурда көп болот. Малина, алма сактаганга сиздер дагы алып, келечекте планыңыз болсо, ошондой кылып жасап, мына ушундай даярын алып туруп койсоңуздар, чоң помещенияларды музалтканга жардам берет дейт. Жакшы, ушундай кылып өзүңүздөр дагы көрүп, сүйлөшүп алсаңыздар болот. Жанагы айткан горка холодильниктери мына ушул чоң магазиндерге, маркеттерге дагы өтө сонун ыңгайлуу холодильник. Бул жерге молочный продукталарды, колбаса, ушундай сыр, негизинен муздак талап кылган продукциянын баардыгын койсоңуздар боло турган холодильниктер экен туугандар. Бул узуну 5 метр, мына 5 метр экен. Анан бул жагы 70 сантиметр болуп эме болгон холодильник. Азыркы бул 2017-жылы чыгарылган холодильник. Көрүп атасыздар. Продукцияны мына полкалардагы полный комплектте бар. Анан 0,5 метрлик холодильник, 370 холодильникти көрүп атасыздар. Бул дагы бүт комплект бардыгы даяр экен. Полкалары дагы коюлган. Эми полканы өзүңүздөрдүн эмеңизге карап жылдырып алсаңыздар болот размерлерин. Анан ичи дагы кеңири, бул дагы стандарт. Бул жагы 70 жаңы чыган холодильниктерден бул 2016-жылы чыгарылган холодильник экен. Анан мына ушул мынасын түшүрүп жаап койсоңуздар бардык жагынан ыңгайлуу. Свет өчүп калса, мынаны жаап кое турган жерлери дагы бар. Көрүп атасыздар. Мына ушундай холодильниктен бул полный комплект болот экен. Мотору бардык алып барып эле установка алгандан кийин иштетип бергенге дагы сүйлөшөбүз дейт. Баалары туугандар мына ушул чоң холодильниктердики келишимдүү баа, моторлоруна карап сүйлөшөбүз дейт. Өзүңүздөр да көрүп, кызыккандар байланышып, эгер магазиндерге, маркеттерге ушундай холодильник издегендер болсо дагы көрүп сүйлөшсөңүздөр болот туугандар. Бүгүн биз өзгөндө мына ушундай Россиядан келген холодильниктердин, стеллаждардын, полкалардын негизинен бардык түрүн көрсөткөнгө аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга каттала электер каттала этиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.